Бұл жерде лидер қызыбыз Жұмагүл Раимова досым арқылы келіп қалдым. Себепкер болып. Мен бұл жерге келген себебі денсаулығыңыз деп келіп қалдым. Қызыма денсаулығыңыз депші. Мұндан бір 2 ай мұрда қызым қатты орып, полинейропатия қойышты врачтар. Москвада диагнозы шығып, Қырғызстанға жөнелтіп деп мен үшін жерде болған үшін Қырғызстанға аман-есен келіп алып, өте ауыр ахуалда келді. Бұда запор бар бұл қызымда, хронический запор, полинейропатия деп врачтар болса түсінсеңіздер керек, болса жалпақ тілменен айтсам, ол құттар іштебей қалады екен. Синдром отмена менен келді, жүрегім түшіп қалды. Emine kalam der. Күшті 32 жашта. 32. Бұл өмір бойы ошол немеде иштеген. Москвада иштеп өмір бойы емес, 20 жыл Москвада иштептир. 20 жыл bir жерде иштеп, bir жерде отырып иштеп, шамалдап та калган, консьерждин алдында көп отырып калган, кассада отырган үчүнчү. Анан ошол кассага иштеп жатканда бул нападение болот, кассагачы. Нападение болгондо бул каттуу кортуп калат. Каттуу чочуп калат дагы, каттуу чочуп жүрөгү түшүп. Анан ошол жердеги немелер, поддерживающий ошо иштеткен адамдар, иштеткен шефтери буларга Турцияга билет алып кетип коет. Коркуп калдыга стресс жазып келгиле деп 2 кызга. Алар ура деп ошо стресске бизге поддержка берди, ушундай деп Турцияга кетишет эс алганы. Турцияга барып келген менен ошол жүрөгүмдагы стресстер бардыгы түштү деп ойлойт да, жаштык кылат, негизинен жаштык кылып өткөзүп берет. Мунучу өткөзүп жиберет. Ал эле эмес, шамалдаганда кызмачы. Ачка ток калган, тамак туура эмес питание болгон, ушундай болуп калган. Ушулар бардыгы кошулуп ташылып келип, ошентип кол буту иштебей келип калат да. Анан мен буну өзүм больницада иштеген үчүн эң күчтүү главный невропатолог Гүлбара Топчубаевнага барам. Главный невропатологга алып барып, ал жерде bir курс лечение алдырдым. Ал жерде врачтар неме кылышты, ар бир 21 күндө келесиң деди, гормонго салышты. Преднизолонго, гормонго отургузушту. Себеби бул орунду көтөрүш кыйын. Биз азыр неме кылдык, гормонсуз гормонго отурат деди кызчы. Ошондон гормондун минус жактарын билем да. Медиктерден дагы кесиптештерим менен уктум. Гормон бул семиртип жиберет, бүт немелерди бузат, бул временный поддерживающий депчи гормонду. Анан ошондо досум Жумагүл дагы укту, ушул информацияны менден угуп, анда ушул Smart Rich деп предлагать этти. Smart Richке келип, бул жерде аябай ошондой оор, ушу кызымдан дагы оор положениеге келгендер айыгып кетип атат, сакайып, рактар, балалуу болбогондор, ушундай дегенден анан мен дагы кызым үчүн, балам үчүн болбосо Жумагүлгө рахмат, ыраазымын. Жумагүл мени 3 жыл ушундай убакыт этип жүргөн.